Эми мындай да, Кудай деген бизди баары мындай көп суроодо 40 жашта, 45-50дөгөлөр келип алды, мурункудай 30 жаштагыдай болбой калды, 23 жаштагыдай болбой калды деп келе берет да. Бул деген эми жаратылыштын эмеси да, талабы. Биз жаратылыш мындай кылып жараткан да, сен 30-та болсоң, 25-те болсоң, сен потенцияң жакшы болуп турат, анткени сен молодойсуң, сен жашсың. Анан тукумуңду багаласың да, какой-то вакыт, 10 жыл болобу, 15 жыл болобу, тукумуңду бутурга тургузуп, багып мындай коомго мындай өткөзүп бере аласың да. Карган сайын, возраст өткөн сайын бул жаратылыш өзү эле муну пастатат да, азайтып койгон. 40 жаштан кийин мисалы каждый второй, каждый экинчи эркекте потенция менен проблема да. Бул деген жаратылыштын талабы. Анткени мисалы 40 уже киши наркы дүйнөгө кетет деген мындай информация да тура, Кудай деле жаратылыш берет. Анан мисалы 50 жашыңда, 60 жашыңда балалуу болуп ал, анан деген балаңды бага албай, өзүң бага албай же өзүң наркы дүйнө менен бир кадам турсаң, ал ошон үчүн жаратылыш ушундай кылып регулировать этип койгон. Возраст сайын баары түшүп турат. Бирок ценностьтер өзгөрө баштайт да. Эгер деле анча мисалы жашай алып алып көбүнчө проблема болушат, анда адистерге кайрылса биз оңдоп түздөп беребиз. Эми анан личный темпераменттен зависит этет да. Кээ бирөөнө мисалы мен айтып кетем, бир айда бир жолу нормально, кээ бирөөнө бир жумада бир жолу нормально, кээ бирөөнө күнүнө 3 жолу нормально деген бул да личный темперамент. Баары окшош боло албайт да. Баардык эркек окшош боло албайт.